Алейкум урматтуу биздин Кыргызстанда бүркүт сүйүүчү бир туугандар, кыргыз тайганы сүйүүчү бир туугандар. Бул жерде отурган асмандагы учуп жүргөн кушту колуна кондуруп баш ийдирген мырзаларыбыз менен таанышабыз. Бул жердеги мынакей. Ассаламу алейкум урматтуу жалпы жамаат, отурушуңуздар кылансын иншалла. Өзүңүздөрдү тааныштырып, ким кандай байгени багындырды аксакалыбыз Мурат атабыздан кеп кеңеш угалы. Саламатсыздар. Келдик Мураттын тоюна. Ana бүгүн oyun өзү көрсөтөт да канчалык чоң калабыз. Учурабыз. Күч атасы тааныбайт дейт. Жакшы. Бул ошол жанагы ителгини таптоо боюнча, куштарды таптоо боюнча өзүңүздө атаңыз үйрөттүбү же өзүңүздүн үйрөнүп кеттиңизби, ошол тууралуу бир аз кичине кыскача маалымат берип койсузбу? Бул ата-бабадан калган салт. Ата-бабалардын бүт эле таптаган, тайларын да таптаган анан. Кийин мугалимге тыштап салганбыз. Анан бизнес келген дагы тыштап. Анан азыр возраст келди, ошо таптап атабыз. Машалла. Менен жүрөбүз ал бурунда. Өзүңүздүн ушу баягы бир учурда көрүп калдык, баягы окуучуларыңыз дагы бар эле, баягы кайсы эмеде ошол окуучуларыңыздан баягы сиздин кезиңизди улап кеткен балдар болдубу? Бүт эле менин окуучулар. Машалла. Ушулардын баарын өзүм өстүрдүм айлана. Жети областтын баардыгы ушу Мурат экенин окуучубуз. Машалла. Мынакей. Окуучу деп айтыш кыйын эми. Ар бир эме мүнүшкөр өзүнүн кыйчы. Нурсайыт өзүнчө кыйын, түгөл өзүнчө, Алчка өзүнчө. Жакшы. Булар наоборот мага үйрөтүшөт. Алчка мага үйрөтөт. Кандай бир жакшы бир биринчиликти алган, бир ушундай багындырган немелериңизден бир аз кыскача мыскача. Көчмөндөрдө биринчини алгам, үчүнчү. Көчмөндөрдө да? Мынакей бир туугандар, бул жердеги өзү асмандагы бийикте учуп жүргөн куштарды колуна кондуруп таптаган мырза байкелерибиз менен иншалла болгон маек болду. Талас областынан келдик. Талас областынан.